Бул программа көп кырдуу жана өтө маанилүү, анчалык жөнөкөй болбогон дүйнөлүк каатчылыктын мезгили жана кесиптердин кесилишпестиктеринин чегирдиктери жөнүндө. Дипломатс Life долбоорунда ким күн сайын эл менен жакындашуу тапшырмасын, түшүндүрүүлөрүн жана кызматташуулардын негизинде аткарса, биз алар менен жолугушабыз. Каринтияга болгон иш сапардын алкагында чыныгы кар тууралуу Дипломатс Life берүүсүнө Австриянын Казакстандагы элчиси Герхард Сайлер айтып берди. Өткөрүп жибербеңиздер. Шонбрун сепили. Оюма келгени ушул болду. Бирок чындыгында эле абдан кооз өлкө. Очень красивая страна. Европадагы мамлекет тоолор, курортторго бай. Билбейм эми, мен Австрияны футболдо гана уккам. Болду. Разговаривает, кажется, Билишимче немис тилинде сүйлөшсө керек. Анткени Европадагы өлкө, маселен Австрия, Франция, Германияга жакын. Австрия, Франция, Германия. Добро пожаловать в австрийское посольство. Саламатсызбы? Австриялык элчиликке кош келиңиз. Жүрүңүздөр, элдердин иштеп жатканын көргөзөйүн. Айтмакчы, мына бул былтыр эксподогу Австриянын павильонунда турду. Жашыл энергетикада Австриянын тажрыйбасы мол. Мына бул рикша экспонун аймагы боюнча айланып жүрдү. Бул жерден Австрия кышкысын кандай экенин көрүүгө болот. Зелёная энергия, есть рикша, это был такси в Экспо. Здесь можно смотреть, как Ал жакта Казакстандагыдай эле кар көп, чынында кар абдан көп. Ал жерде Чымбулактагыдай эле лыжа тепсе болот. И так можно кататься на лыжах, как в Чимбулак. Но здесь мы сидим и обсуждаем, есть встречи, есть дискуссии, конечно, есть тоже карта. Биз бул жерде отуруп алып, кеңешебиз, талкуулайбыз, анан жолугушууларды өткөрөбүз. Мында албетте Казакстандын картасы бар. Мен өлкөнүн бардык аймагын кыдырып чыккым келет. Мен Хоргосто болгом, ошондой эле Маңгыстоодо, Түштүк Казакстанда, Түркүстанда жана Кызыл Ордо облусуна барып келгем. Байконурдан космоско учурууну көргөм. Ал абдан кызыктуу болгон. Эми андан ары карай жылалы. Запуск декабрь было очень интересно. И так, поедем дальше. Бул жерде кызматкерлер иштеп жатышат. Көрөлү. Саламатсызбы? Таналык жок. Таналык жок? Акыбалыңыз жакшыбы? Абалым жакшы. Өзүңүз баары жакшы. Я 4 года не работал в МИДе, но как вице-ректор. Буга чейин 4 жыл аралыгында мен ТИМде иштеген эмесмин. Ал учурда мен Венада Дип Академияда ректор болуп иштегем. Студенттер менен баарлашуу абдан кызыктуу болду. Айтмакчы, мен ал жакта бир нече казакстандык студенттер менен таанышкам. Анан келечекте Борбор Азия аймагында иштөө мүмкүн, кызыктуу болот деп ойлоп койгом. Может быть интересно работать в Центральной Азии. И потом я узнал, что Кийин бул жерде Австриянын Казакстандагы элчилигинде бош орун бар экенин билдим. Андан кийин тандоодон ийгиликтүү өтүп кеттим. Андан бери Казакстанда жашаганыма 2 жыл болду. Ошондой эле мен Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстанга дагы жооптумун. 2 года назад я приехал в Казахстан. Отвечаю тоже Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан. Буду делать клятва. Бириккен Улуттар Уюму боюнча баяндама жасайм. Бул бир үлгү же симуляция. Демейдегидей эле Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында Нью-Йоркто же Венада өткөн талкуу эле. Бул иш-чара казак өнөктөштөрү менен биргеликте өткөрүлөт. Бул студенттерге кызыктуу болоруна үмүт артып кубанып турам. Это с кооперацией с казахскими партнерами. И я очень рад и надеюсь, что будет интересно для студентов.
есть, конечно, не бар, албетте, акшдагыдай өтө көп эмес, бирок Австрияда бир ай аралыгында 1 жыл бою же толук программада окуган кеминде 500дөн 1000 студент бар. Казактар абдан жөндөмдүү, анан билим дагы чоң роль ойнойт. Или Польни, Болгарам, 3 года занимаются в Австрии. Но казахи, они мобильные, и образование это играет большую роль. The community is important because when you go into the role play, yeah. Я всегда хотел вот эту профессию, потому что Бул кесип мага дайыма жагып келген. Анткени дүйнө тууралуу көп нерсени билгим келет. Ошондой эле салттуу маданият бул иштин эң кызыктуу аспектилеринин бири. Алсак улуттук тамак, бий, казак тили өзгөчө кызыгуумду арттырат. Мен казакча кызыктуу сүйлөйм. Бул жөн жерден эмес. Мен жумасына 2 жолу үзгүлтүксүз тил үйрөнүү менен алектенем. Казак тили кыйын, ошентсе да бир аз жылыш бар. Более или менее у меня есть каждую неделю 2-3 урока казахский язык. Но казак телекин, но прогресс есть чуть-чуть. И тоже для меня это... Казак ысымында өзүнүн мааниси болгону мага жагат. Венадагы казак элчисинин аты Кайрат. Ал күчтүү, кайраттуу дегенди билдирет. Ал эми менин жардамчымдын аты Мерей. Аны которгондо майрам дегенди түшүндүрөт. Бул өтө кызыктуу. Ассистентка Мерей это тоже праздник, да? Это очень интересно. Это стереотип, но это правда, да, опера, классический концерт, Моцарт, Биз опера, классикалык концерттер, Моцарт, ошондой эле биз жаратылышка барууну сүйөбүз жана бат-баттан барууга көнүп калдык. Австрияны тигил же бул өлкө менен эмне байланыштырып турат? Элчилер дайыма муну эске алуулары керек. Казактар дагы жаратылышты сүйөт. Сиздерде тоолор бар. Мүмкүн Астанада болбосо дагы өлкөдө тоолуу аймактар абдан көп. Биз лыжа тебүүнү жактырабыз. Мен лыжа тебүүнү 4 жашыман баштагам. Горы, ну, может, не в Астане, но есть много регионов с горем, и мы любим кататься на лыжах, конечно. Это я начинал, как-то мне было 4 года. Свободное времени мой хобби это... Бош убакыт болсо спорт менен машыгуу керек. Стөл үстүндөгү теннис боюнча менде тажрыйба бар. Бул спорт түрү менен көптөн бери машыгам. Аны менен мындан 35 жыл мурун машыга баштагам. Качан менде бир аз убакыт болсо эле сөзсүз ойнойм. Ошондуктан сиздер азыр Австриянын элчиси теннисти кандай ойнооруна күбө болосуздар. Баштайлы. Начинаем. 2, 3. Экономические отношения Австрия менен Казакстандын ортосундагы экономикалык мамилелер, товар алмашуунун көлөмү өткөн жылы мурдагы мезгилдерге салыштырмалуу 10%га жогорулаган. 2014-жылы товар жүгүртүү 2 миллиард доллардай болгон. Кийин ал акча бирдигинин кунунун төмөндөшүнөн жана ааламдык экономикалык каатчылыктан улам төмөндөгөн. Бирок 2016-2017 жылдары кайрадан жогорулаган. Но в 2016 году и 2017 тренд был уже хорошо. Биз үчүн албетте Казакстандын аймактары дагы кызыктуу. Жалгыз Астана же Алматы гана эмес. Анткени бизде Австрияда ар бир аймак маанилүү ролго ээ. Бир нече чөлкөм бар. Ишкерлер ал жакта негизинен аймактык администрация менен кызматташат. Ошондуктан аларга аймактык долбоорлор абдан кызыктуу. И поэтому они хотят тоже делать проекты больше уровень регион.
Есть проект. Долбоорлор бар. Мисалы Маңгыстоо менен Австриянын батыштагы алыскы аймагы. Ошондой эле дагы бир долбоор Чыгыш Казакстан жана Чыгыш Австрияда жайгашкан Штери аймагы. Азыр эми Алмата Грац жалпы долбоору бар. Грац бул Австриядагы экинчи шаар. Мындан тышкары Түштүк Казакстан жана Түштүк Австрия менен биргелешкен кызматташуу мерчемделүүдө. Грац это второй город в Австрии. Есть Южный Казахстан и Южная Австрия. Австрияда шамалдын, суунун жашыл энергиясы менен алектенген компаниялар абдан көп. Бул Казакстан үчүн кызык. Казахстан, это интересно для Казахстана. Был в Экспо, губернатор, больше делегация, чиновники, бизнесменов. Эксподо атка минерлердин, ишкерлердин өкүлдөрү болгон. Анан биз Түштүк Казакстандан келген өкүлдөр менен жолуктук. Кийинчерээк биз Австриянын Каринтиясында Чимкенттен келген өкүлдөрдү тосуп алдык. Алар кантип кызматташуу керек экенин көрүштү. Биз долбоорлордун так тизмеси менен меморандумга кол койдук. Анткени эң маанилүүсү адаттагы меморандумга кол коюу гана эмес, биз бири-бирибиз менен жакындан таанышып, кызматташуу. Бизде мына ушул башкы максат болгон. Анан бул долбоордун бири ошол казакстандык өкүлдөрдүн сапары бир айга адистеши курсу үчүн Австрияга келүүлөрүн шарттаган. Биз Түштүк Казакстан аймагы менен конкурс өткөргөнбүз. Бирок азыр Түркүстан облусу менен иштешүүдөбүз. Абдан чоң иш жасалган. Эң башкысы жеңген компанияда атайын багыт жана кызыктуу чөйрөсү бар. Конкурс вместе с Акимат Южный Казахстан. Но это сейчас не Южный Казахстан, это Туркестан. Сейчас изменились чуть-чуть. И это, конечно, много работы, потому что самое важное это люди, которые это точно есть профиль для этого компании и которые тоже интересуются. There are 50 embassies accredited in Kazakhstan, 30 ambassadors, 200. Астана уже большой город, но еще есть все ближе легко. Я могу одновременно, например, вечером... Астана эми чоң шаар. Ошол эле учурда бардыгы жакын жана жайлуу. Мен бир эле учурда кечкисин кабыл алууга барып, керек болсо киного да жетишем. Бул абдан ыңгайлуу. Буга чейин мен Москвада 5 жыл жашагам. Ал абдан кызыктуу шаар. Ал жакта түрдүү театрлар көп. Деген менен Москва абдан чоң шаар. Эгер сиздин жолугушууңуз Москванын түштүк тарабында, ошондой эле шаардын түндүгүндө тамактанууга бара турган болсоңуз, анда бул Астанадан Буравайга чейин баргандай эле болосуз. На юге Москвы у вас есть ужин на север, это как ехать из Астаны в Боровой. Kazakhstan and the countries of the world. Learn new competencies, meet interesting people, help in international organizations and Rajdorf, Helmut, Zichart, and Diplomatic Club Astana is considered open. Your applause. Это приемы дипломатических клуба. Очень весело. Дипломатиялык кабыл алуу абдан көңүлдүү жана кызыктуу. Мен мындан дагы көңүлдүү болот деп ойлойм. Кабыл алуулар ар бир кечте эле боло бербейт. Бирок бул дипломаттардын ишинин маанилүү бөлүгү. Менин кызым айткандай, билбейм, атам күндүз эмне кылат, бирок кечинде ал милдеттүү түрдө кабыл алууда болот дейт. Адамдар менен баарлашуу дайыма кызыктуу. Таанышып, бири-бириңе тамаша айтышып, абдан пайдалуу маалымат менен камсыз болосуң. Поэтому это всегда интересно общаться с людьми, познакомиться, рассказать шутки. Тоже это интересно для информации, конечно. Маалымат элчилердин ишиндеги эң башкы багыт. Ошондуктан кабыл алууларга дагы, социалдык иш-чараларга дагы баруу керек. И социальные мероприятия.